Салам мекендештер, арбаңыздар, силер менен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Урматтуу мекендештер, бир жакшы жаңылык бар. Москва жергесинде Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү ачылды. Анын жетекчиси болуп жаңы Кубандык Акматбеков шайланды. Ал кишини жумушунан билебиз, өтө тажрыйбалуу, ажиз. Эми Кудай бурса, биздин мекендештер миграциялык суроолор боюнча, айлык бербей атса, груз 200 боюнча, Сахаровадагы вопростор боюнча, полиция менен иштешүү, кызматташуу, ошол суроолор боюнча баардык суроолорду ошо миграция өкүлчүлүгүнө берсеңиздер болот. Полянка метросунда ачылды, дареги болсо Малая Полянка 7, строение 4, мен азыр дагы жазып коем. Тилекке каршы азырынча колл-центр телефон номери жок. Биринчи күндөн баштап, дүйшөмбүдөн баштап, тактап айтканда 14 ноябрдан баштап толук кандуу иштеши баштайт. Ошон үчүн ар кандай суроолоруңуз болсо, көйгөйлөр болсо, ошо миграция өкүлчүлүгүнө түздөн-түз кайрыла берсеңиздер болот. Эми бул функцияны элчилик көзөмөлдөбөйт, именно мигранттарга тийиштүү. Элчилик болсо мурдагы эле өзүнүн эле функциялары, консулдук бөлүмдүн кызматкерлери паспортты берүү боюнча, айдоочулук күбөлүк боюнча, СВР боюнча, андан тышкары бир нече юристтер консультация берүү боюнча, бирок ошо жалпысынан алганда мигранттар менен эми ошо миграция кызматы Кудай бурса толук кандуу иштешет. Менин оюмча жумушту жакшы алып барат деп ишенебиз. Биз Кыргыз диаспора кеңеши өзүбүздүн деңгээлде да жардам беребиз ал жагынан. Ошол мекендештер, ушундай жакшы жаңылык. Анан дагы бир эскертүү кетейин. Баарыңарга белгилүү болгондой, жана миграция мыйзамы Сахарова боюнча медосвидетельствование жана дактилоскопияны өтүү боюнча мыйзам өзгөргөн. Мурда 29 декабрга чейин келген мекендештер, алар барчу эмес. Азыр болсо жалпы ким бар элек болсо, мурда келгенби, кийин келгенби айырмасы жок. Толук барып, Сахарова барып медосвидетельствование сөзсүз түрдө өтүп коюңуздар мекендештер. Убакыт 10 январь 2023 чейин берилди. Демек жаңы жылга чейин бар туруп ошол бүт процедураны өтүп коюңуздар. Болбосо административдүү правонарушение болуп калышы мүмкүн мекендештер. Бул эскертүү. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.